Саламатсыздар мекендештер. Менин атым Мирбек. Өзүм Россияда юрист болуп эмгектенем. Бүгүн болсо силерге жакында эле Россия Федерациясында жол эрежелерине өзгөртүүлөр киргизген. Ошол өзгөртүүлөрдү байкап отуруп, аркамда круговое движение деген знак турат. Ошол знактын эң негизгиси өзгөртүүсү бул ошол кругта болгон айдоочулар биринчи приоритетте болушат. Ал приоритет менен өзгөрүү болгону менен азыркы маалда байкап турсам, көпчүлүк айдоочулар өзлөрүнүн жаңы киргизилген эрежелерин дагы билишпейт экен. Ошол себептен биз мекендештерге маалымат катары айтып кое турган негизги ниетим жаңы правила боюнча, жаңы эреже боюнча ошол кругтун ичинде болгон айдоочулар приоритетке ээ болушат. Ошол себептен урматтуу мекендештер, ката көрүлүп тургандай круговое движение деген знакты көрсөңүздөр, кругтун ичиндеги болгон айдоочулук айдоого приоритет болосуңар. Ошол себептен азыр көңүл буруп турсаңыздар, бул жерде дагы жергиликтүү айдоочулар дагы өзлөрүнүн катачылыктарын кетирип жатышат. Кругта болгон машиналар болсо, мурунку эрежедегидей эле кругка кирип келаткан айдоочуларды кое берип жатышат. Өзүңүздөр байкап тургандай, газель машина баардык машиналерди кое берип турат. Ошондой эле жанындагы Шкода үлгүсүндөгү автомобиль дагы баарын кое берип, эски эрежелер сыяктуу эле кругка кирип бараткан айдоочуларды кое берип турушат. Бул эмне деген себеби? Анткени өзүңүздөр билгендей, жаңы эрежелердин көптүгү билбегендиктен, ошол эле жерден эгерде кругтун жанында знак приоритета же уступи дорогу деген турса, ошол кругтун жанындагы негизги эрежелер ээге болот. Эгерде круговой движениянын жанына приоритетное движение деген знак болсо, анда кругка кирип бараткан водительдер приоритетное движенияга ээ болушат. Эгерде ошол эле кругтун жанындагы уступи дорогу деген знак турса, анда кругка кирип бараткан водительдер болсо, кругтун ичинде турган водитель жол бериши милдеттүү. Эгерде ушул маалымат сиздерге жагып калса, бас басып бөлүшүп койсоңуздар, баардык биздин мекендештерге пайдалуу болот деген ойдомун. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат.